Үчөөнө тең эмне деп жооп берди? Билбейм деп жооп берди. Же болбосо адамдар айтып жүрчү, ошону укканмын дейт. Адамдар айтып жүргөн укканмын, же болбосо адамдар айтып жүрчү, мен деле ошентип айтып жүрчүмүн деп айтат. Бул жактан биз билишибиз керек, биздин динибизди карманып жүргөнүбүз кандай болуш керек? Ошол 3 суроого жооп бере алгыдай биз бул динибизди кандай карманып жүрүшүбүз керек? Ошол үчүн бизге бул жакта чоң пайда бар. Ибн Хаджар Ал-Аскалани Фатхул Бариде айткан: "Фихи заммут тaqlid фил i'tiqadat". Бул ушул жерде, ушул хадистин пайдасында акыйда маселелеринде, ишеним маселелеринде таклидке болгон айыптоо бар. Таклидке болгон айыптоо бар дейт. Таклид деген эмне? Таклид бул сокур эле адамдардын артынан ээрчип жүрүү. Тигил айтты, бул айтты, тигинден уктум, мындан уктум, устазым айтты, шейх айтты деген эле нерсе да. Ушул нерсени таклид дейт. Адам далилсиз эле бирөөнүн артынан ээрчиген бул таклид. Ал эми бирөө келип туруп, бир нерсени маселени айтып туруп, динден бир нерсени айтып туруп, ошол айткан нерсесин далили менен тастыктаган болсо, бул учурда бул таклид эмес. Бул учурда бул далилдин артынан ээрчигендик. Биздин динибизде далил деген эмне? Далил бул Аллах айтты жана пайгамбар айтты деген нерсе. Аллах Тааланын Курандагы аяттары жана пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам анын хадистери. Таклид деген адам качан бирөөнүн артынан жөн эле сөзүн эле кармап эле, анын далилсиз эле артынан ээрчип кеткендик. Бул да таклид. Бул өтө жаман нерсе. Өзгөчө акыйда маселелеринде, акыйда таухид маселелеринде таклид кылуу бул харам. Таклид кылуу болбойт bunday маселелеринде. Таклид кылууга жол бербеш керек мындай. Ошондуктан мен биз акыйда маселе, ишеним маселелери, таухид маселелерин, ла иляха иллаллах маселелерин эмне кылыш керек? Далилдин негизинде биз үйрөнүп билишибиз керек. Анткени бул учурда да биз дагы таклид кылып жөн эле адамдардын айтканын эле айтып жүрө турган болсок, анда мына могу хадистегидей болот. Хадисте эмне деп келди? Адамдар айтып жүрчү, мен эле айтып жүрчүмүн дейт. Мен укканмын, адамдар Мухаммад деп айтып жүргөн деп айтат. Бул өзү Куранды окуп, же болбосо ага бирөө айтып атканда алардан далил сураган эмес. Сен ушундай мага акыйданы, динди үйрөтүп атасың. Ошол айтып атканыңа далил кандай? Мен далилдин артынан ээрчийин, сенин артынан ээрчибей деп. Алардын адамдардан дагы динди карманып жүргөндө адамдардан далилди сураган эмес. Ошондуктан мына кабыр караганда жанагынтип жооп берип жатат. Биз ошондуктан эмне кылышыбыз керек? Биз динибизди далилдин негизинде биз үйрөнүшүбүз керек. Мына ушул 3 негиз өзгөчө. Ошондуктан шейх Ан-Наждин китеби бар, Саласатул усул ва адиллатуха деген. 3 негиз жана анын далилдери деген китеп бар туурабы? Ушул 3 нерсени биздин Роббибиз ким? Аллах Таала ким? Кимге ибадат кылабыз? Жана экинчи, динибиз кайсы? Жана үчүнчү, пайгамбарыбыз ким? Ушул 3 негизди далилдердин негизинде биз таанып билүүбүз важип. Далилдердин негизинде таанып билүүбүз бул парз, ар бир адамдын мойнунда болгон милдет. Ал эми далилдин негизинде эмес, жөн эле эгерде адамдардын айтканын негизинен эле эгерде бул нерселерди үйрөнө турган болсо, анда могу хадистегидей болуп, адамдар айтып жүрчү, мен деле айтып жүрчүмүн деп жооп берет. Ошол себептүү кабырда азапталат. Жана хадистин уландысында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Фаюкалу ла даррайта ва ла талайта". Жана ага айтылат дейт да. Сен билген да жоксуң, сен окуган да жоксуң. Сен билген жоксуң. Сен жөн эле адамдар айткан нерсени эле айтып жүрдүң. Жана сен окуган жоксуң. Чынында сен тастыктап, Куранды карап, хадистерди карап, сен окуп да көргөн. Фаюнади мунадин минас сама, жана асмандан ага айтылат, ушундай айтуучу ага айтат: "Ан казиба". Ал жалганга чыгарды деп ага айтат. Аллах Таала айтат да: "Фа афришу лаху минан нар". Жана ага оттон ага төшөп берип койгула дейт. "Вафтаху лаху баба минан нар". Жана ага тозокко болгон бир эшикти ачып койгула. Тозокко болгон ага ошо кабырынан бир эшикти ачып коюшат ал үчүн. "Фаятихи мин харриха ва сумумиха". Жана ага ошонун кабырына, ошол тозоктон ага ысыгы жана анын шамалы, ошол ысык шамалы дагы келип турат. "Ва юдайяқу алейхи кабраху хатта тахталифа фихи адлауху". Жана анын кабыры ушунчалык кысылат, ушундай кысылат дейт. Кабыргалары анын бири-бирине кирип калгача ошончолук катуу анын кабыры кысылат. Ояти жана айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, анан ага ушундай момундун кабыры кандай болот эле? Көзү жеткен жерге чейин кабыры кеңейет деген деп келген болчу туурабы? Ал жакта карасаңар кабыры кысылып, ушунчалык катуу кысат. Кабыргалары, ушу эки жакта турган кабыргалар бири-бирине кирип калат.